Күндү кайрымдуулук менен башла демекчи. Бүгүн жагымдуу кабарыбыз бар. Элин барсындык коомдук кайрымдуулук фондуна Америкадагы биздин мекендештерибиз Кыргызстан COVID-19 Urgent Relief GoFundMe аркылуу чогулган каражаттын эсебинен ушундай жабдыктарды алып берип атат. Ар бир жабдыкты биз облус боюнча бөлүштүрүлдү. Жана ошондой эле мынакей Ош шаарына, Жалал Абад, Кызыл Кыя, Нарын, Ысык көл берилет. Бул жабдыктарды дагы ар бир жабдыктын ичине ушунун үстүнө 3D принт печать менен аквапринт аркылуу ушундай жазылды. Гим аркылуу жардам берилип аткандыгы тууралуу баланстын эсебинен коюп берилет. Ошондой эле ушул жабдыктарды алып келип бергенбизге Аква Medical Farm ишканасына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Алыста жүрсөңүздөр дагы ар дайым жүргүңүздөр Кыргызстан деп соолуп келет мекендештерибизге дагы бир жолу терең ыраазычылык, кайрымдуулукта жарышалы. Учурда Америка Кошмо Штаттарында иштеп жана билим алып жүргөн кыргызстандык мекендештерибизден түзүлгөн Emergency in Кыргызстан уюму өлкөнүн булуң бурчундагы медициналык мекемелерге эң керектүү зарыл делген медициналык жабдыктар, каражаттар менен камсыздап келишүүдө. Бул ирет аталган уюмдун колдоосу менен Кызыл Кыя шаарындагы Борбордук үй бүлөлүк ооруканасына КФК 301 медициналык биохимиялык тестти аныктоочу заманбап аппараты тапшырылды. Благодаря вот этому аппарату, который мы сегодня получили, мы можем своевременно проводить обследование наших пациентов на биохимические тесты. Это анализ крови на печёночные тесты, анализ крови на холестерин, анализ крови на сахар, анализ крови на почки, это креатинин, остаточный азот. Вот такие сложные биохимические тесты, которые мы можем предоставлять, ревматоидные факторы. Это те своевременные тесты, которые мы можем предоставлять при обследовании нашей категории населения, тем больным, которые обращаются в наши лечебные учреждения. Заманбап медициналык анализдөөчү аппаратты Кыргызстандагы Элим барсыңбы кайрымдуулук коомдук фондунун өкүлдөрү сурам жолоонун негизинде ар бир медициналык мекеменин муктаждыгына карап сатып беришти. Демилгечилердин бири. Фонддун социалдык кызматкери Дайыр Максыт уулунун белгилешинче, чет жерде иштеп жүргөн мигрант мекендештерибиздин пандемия башталгандан бери Кыргызстандын медициналык тармагына эбегейсиз салымы көп экендигин айтат. Өлкө үчүн күйгөн жүрөктөр Кыргызстандын сыртында дагы аябай көп экен да. Биз буга 20-жылы ишендик, ынандык. Ар бир биздин сыртта, Кыргызстан сыртында иштеп жүргөн мекендешибизге, агабызга, эжебизге, инибизге, карындашыбызга, атабызга, апабызга өзгөчө биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан сырткары ошол GoFundMe онлайн платформасы аркылуу каражат чогултулуп, COVID-19 учурунда биздин дарыгерлерге, өзгөчө региондордогу ооруканаларга керектүү болгон, эң керектүү болгон медициналык жабдыктар менен камсыздап берип атышат. Өзгөчө ыраазычылыкты биздин Америкадагы жалпы мекендештерибизге, Сагын мырза баш болуп турган Emergency in Кыргызстан уюмуна билдиребиз. Белгиле кетсек, заманбап медициналык жабдыктардын түрлөрү суроо талапка ылайык Ош, Жалал Абад жана Нарын, Талас, Ысык көл облустарына да жеткирилет. Медициналык кербендин жалпы суммасы $7990 түзөт жана баары болуп 12 позициядагы медициналык жабдыктар тапшырылууда. Буга чейин Элим барсыңбы кайрымдуулук коомдук фонду ыктыярчы колдоочулардын чет жердеги мекендештердин кошкон салымдары жардамы менен медициналык мекемелерге жалпысынан 60 даана кычкылтек концентраторлорун, 500 даанадай пульс оксиметр жана андан тышкары 900гө жакын медициналык кызматкерлерге азык түлүк жардамдары, ошондой эле 100гө жакын ак халатчандарга акчалай көмөк жардамдары берилген. Мунун баары сыртта эмгектенип билим алып жүргөн патриот мекендештердин колдоосу менен ишке ашууда. Заманбап анализдөөчү КФК аппаратыны тапшыруу иш-чарасына шаардын вице-мэрі Асылбек Маткалыков, Борбордук үй бүлөлүк медициналык мекемесинин кызматкерлери катышып, колдоо көрсөткөн мекендештерге ыраазычылыктарын билдиришти.